Мени башкача карап койсо өзүмдү башкача сезип элечи. Мен негизи сууну жакшы көрчүм. Анан бутум баспаганына өкүнө берет элем. Сүзө албайм депчи. Бул кылып атса, значит мен да кыла алам, значит мен деле возможностьум бар деп мындай өзүмө мотивация болду. Мен ал маалда өзүмдүн чөйрөм жок болчу. Жалаң өзүмдүн курбуларым, одноклассниктерим буту басчыда, аларча өзүмө окшоштор жок болгон үчүн тартына берчүмүн. 2023 мен ошо бутум ооруп, коляскага отуруп калдым да, оору чыгыпчы. Апам төрөтүп атканда свет өчүп калыптыр да. Не болсо ошол жака табып десе табып барып, балдак менен басып ошо лечениялар любойун издеп жүргөнбүз да. 4 жашымда сүйлөдүм да. Невидимка болчумун да. Эч ким байкабайт. Желанияң билбейт. Азыр бардыгы бар. Спорт ден соолуктун булагы дегенибиз менен көпчүлүгү спорт залга баруудан баш тартып келебиз. Же болбосо жалкоолуктун айынан анчалык көңүл бурбайбыз. Ал эми бул жерге менин каарманым келип, алектенип келет, анткени анын ден соолугуна байланыштуу муктаждыгы бар. Бирок спортко болгон сүйүүсү күч. Аны менен биргеликте кызыктуу маек курабыз. Андыктан ким элем мен ким болдум чыгарылышын аягына чейин көрүңүз. Жараласын ден соолук, асыл айлык алтын болуп кең болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен талай экен ден соолук, бакыт экен талай экен ден соолук. Ойлоп сызсап кетет кабырга, башкаларга сөз айта албай жалына, алтын тажы кийгизейин башына. Таки биздин күткөн дагы маегибиз буюрса башталуу алдында турат. Андыктан жалпыңыздарды катарыбызга чакыралы. Буюрса сезим катарыбызда. Атыңыз дагы сонун экен, өзүңүз дагы мындай назиктиктин символу болгон өзгөчө сонун бир сулуулугуңуз да бар экен. Буюрса кыш мезгилинде иште туруп кызыктуу маек курганга аракет жасайлы. Алгач жаңы жыл кандай башталды? 2025. 2025 оорубей башталды. Грипп болуп башталды. Жаңы жыл биз үчүн эмес экен. Бирок грипп болуп атсак дагы жаңы жылга немеге чыгып келдик. Алато площадка. Клава Коканын концертин көрүп, ого бетер ооруп, жанталашып. Андан кийин 3 күн жаттым окшойт. Температура менен байрамда болуп. Жакшы эле, баары ойдогудай. 25ке койгон пландар акырындап болуп баштады. Максаттарым акырындап аткарылып келе жатат. Сонун. Негизи эле кыш дегенибиз менен бирөө кышында үшүп, мага ушул кыш жакпайт десе, а бирөө кышты аябай жакшы көргөндөрдүн катарын толуктайт. Деги эле кайсыл мезгил сизге мындай өзгөчө ийгиликтерди алып келген мезгилдерден? Мага мезгилдерден өзгөчө ийгиликтерди алып келген. Ар бир мезгил өзүнүн ийгиликтери менен алып келет. Бирок мага ыңгайлуу мезгил бул жай айынын акыры, мындай күзгө жакын, салкын, жамгыр, мындай орточо погода да. Ошо жагат. Удобный погода дегендей. Эмне кылсаң дагы баардык нерсеге жарашкан. Каалаганда кийинип жүрөсүң, жүдөбөйсүн. Сонун. Негизи сезим азыр айтып калдың, дал ушул маектен сырткары биз кыш келгендиктен азыр сырттагы
машыгууну токтодук, азыр жалаң гана залдын ичинде машыгып атабыз депчи. Сырттан кандай көнүгүүлөр жасачу элеңер? Сырттан биз коляска жарыш кылып өзүбүзчө машыгат элек. Триатлондун алдында 10 жолу бери барып келип, анан айланып 2 жолу. Ошентип эрте менен саат 7-8 баштайт элек, күн эми чыга баштаганда. Андан кийин залга кирет элек, как обычно. Бирок чуркаган биздики бассейн менен байланыштуу болчу. Бассейнге үшүп калбаш үчүн бияктан чуркап туруп кирип туруп бассейнге жуунуп машыгып кайра чыгат элек. Зал малда зал эле болчу. Анткени аякта көп упражнение алабыз. 1,5 саат, 2 саат болуп кетет да. Лифт дагы түшүшү бар. Жакшы. Мен көп эле ушул ден соолукка байланыштуу муктаждыгы бар кыздар менен, балдар менен маектешип келем. Анан алардын көпчүлүгүндө мындай спорт залга баргандарын байкачу эмесмин да. Мен сизди угуп алып аябай сүйүндүм. Бир чети бул спорт биздин ден соолугубуздун булагы эмеспи. Канча убакыт болду залга келип атканыңызга? Ким түрткү болду ошол боюнча? Мен негизи сууну жакшы көрчүм. Анан бутум баспаганына өкүнө берет элем. Сүз албайм депчи. Ишенич жок болуп. Анан Инстаграмды карап отурсам, ошо триатлондун ачылышын сейил деген азыр биз ортокпуз. Инстаграмдан көрүп калгам. Реклама кылып, видеолорун тартып, Инстаграмга киргизип атканда мен кызыккам. Анан өзү сейил да өзү бияка катышат да, ачылгандан бери. Ошонун катышкандарын көрүп, бул кылып атса, значит мен да кыла алам, значит мен деле возможностьум бар деп мындай өзүмө мотивация болду. Сейилге күндүгө жазат элем, лайктарды коюп. Чалайын десем жумуштал. Өзү ал модель да, мындан сырткары модель болуп иштейт. Ошого жаза берет элем. Кантип качса болот, эмне кылса болот, кимге жазсам болот деп. Айтат эле, өзүң сура, өзүң кыл депчи. Анан тренердин аккаунтун таштап койду, Инстаграм аккаунт. Тренерге жаза бердим. Анан тренер айтты, Жалаттан келгениңден кийин бияка кел, биз сени көрөбүз деди. Где-то 2 жумадай бизди сынады. Анан сыноодон өткөндөн кийин постоянно келип калдым. Менден шык бар экенин көрүшүп, молодец деп, наоборот, азыр көбүрөөк неме кылып атышат, требование кылып атышат. Жумасына канча жолу келесиз бул жака? Жумасына 5 күн. 5 күн, Демек сиздин көп эле күнүңүз бул жакта өтөт экен да? Жарым күнүм бул жакта өтөт. Андан кийин автобуста 1 саатым өтөт. Негизи эле мындай айтып атпайсызбы, аябай мен баспагандан сууга сүзгөндөн коркчумун, уялчумун депчи. Ошол коркунучтуу эмнелер жеңди? Мен ал маалда өзүмдүн чөйрөм жок болчу. Жалаң өзүмдүн курбуларым, одноклассниктерим, буту басчы да аларчы, өзүмө окшоштор жок болгон үчүн тартына берчүм. Эмне деп ойлоп калышат деп, мындай мен жөнүндө эле мени башкача карап койсо өзүмдү башкача сезип элечи. Бир немеде 2023 мен ошо бутум ооруп, коляскага отуруп калдым да, оору чыгыпчы. Аны кесип алабыз деп кесип алып, нервти кесип коюштур. 1 айдан кийин билбедим аны. Бутка турган аракет кылгандан кийин. Ошентип коляскага отурганда өзүмчө башкача сезип, бечара сезип, жүрөм кысыла берип. Жакшыям менин атамдын классташ кызы неме ошондой майыптуулугу неме соцзащитада иштеп калды да. Ошо эже иштеп калган үчүн мени да чакырышып, неме соревнованияларга Жалатта. Ошо соревнованияга барып, биринчи жолу барып, коляска жарышка утуп келдим. Анан ошол жерден досторду табып, мындай өзүмө ишеним пайда болду десем болот да. Анткени өзүмө окшогондор көп экен, спортсмендер көп экен деп, Инстаграмдан өзүмө окшогондорду издеп, ого бетер мотивация алып, алдыга жүрүм, мындай. Значит, мен дагы үлгү болсом болот деп. Албетте.
Сезим анда сөз башынан болсун. 2023 коляскага отуруп калдым деп калдыңыз. Ага чейин дагы бир аз ден соолукта маселе бар беле? Эмне болуп коляскага отуруп калдыңыз? Келиңиз ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Мен апам төрөтүп атканда свет өчүп калыптыр да. Саат 2:30 төрөлгөм түнү. Анда ал маалда условия жок, кичине жамгыр болуп калса эле светтер өчүп калып, мен төрөлгөндө ошо жоңгур жаап, мындай непогодада төрөлүптүм да, как будто бир башка адам төрөлүп аткансып. Травес төрөтүп алышып, мындай мойнуман тартып, 6-чы шейный позвоночникти сындырып алышыптыр да. Аны мен 3кө чыкканда билип атышат. Анткени отурбай атат, баспай атат, сүйлөбөй атат, жөн эле ыйлап атат дегенинен. Ошо шейный позвоночник 2ге бөлүнүп сынып калыптыр. 7 менен 5 биригип калганда, жүлүндү кысып калган, бел кармабайт. Бирок мени ар жакка апарышты леченияга. Казакстанга, Россияга, любой жерден не болсо ошол жака таап десе таап барып, неме психолог десе психологко барышып, кандай жакка барбадык. Кытай ийнелерине дагы апарып көрүштү, мындай тамырларды жоет дегенчи. Бирок меники кысылып калган да, аны жое албайт экен деп, сөөктү жылдырып операция кылмайчы. Операциядан канчасына неме сүйлөшпөдүк. Индиядан, Америкадан, Германиядан, бардык жерден болбойт деп чыкты да. Анткени шанс жок да. Анткени канча жыл өтүп кетти. Аны ол кичинекей маалында кылыш керек эле да, сөөк жумшак маалындачы. Уже каты электе. Катып калгандан кийин невозможно экен да, адамды өлтүрүп алышы мүмкүн экен жүлүнгө тийсечи. А жерде мээники бар, бүт дененики бар, дегендей жүрөктүкү бар. Бирөөсү кесилип кетсе, жүрөк токтоп калышы мүмкүн, же шал болуп жатып калышы мүмкүн экен да. Этот фрукт болчу. Ошон үчүн мындай шанс жок дегени аябай үмүтүм үзүлгөн. Где-то 17 жашымда ошону билсем керек эле. Ага чейин кандай болчу эле? Ага чейин балдак менен басып ошо лечениялар любойун издеп жүргөнбүз да. Бардыгын издеп караштырып. Демек туруп басчуңуз да кадимкидей эле? Басам, кадимкидей эле, 2 таяк менен басам да. Кастиле дейт го, балдак. Эки жагына коюп алып, азыр деле басам, бирок көпкө баса албайм да, кесип койгон үчүнчү. Тепкичтен 2-чи этаждан басып чыгып түшөм. Бирок аябай убакыт алат, анткени бут кармабаган үчүн, бел дагы кармабаган үчүнчү. Мындай күч менен тренировкага барган үчүн кичине өзүмдү көтөрүш оңоюраак болуп калды. Мисалы үчүн айтып калбадыңызбы, 17 жашымда билгем депчи? Ага чейин сиздин кичинекей балалыгыңызда сүйлөбөсө, отура албаса, баса албаса? Мени ар жерге апарып жүрүштү дедим го. Мен 4 жашында сүйлөдүм да. Лечение кылдырып жүрүшүпчү. Сөөк катып калгандан кийин оорубай анан сүйлөй баштап, мындай алаксып дегендей. Сөөк катый баштайт экен 3-4 жаштачы. Ошондо адам сүйлөп мындай неме боло баштайт экен да. Акыл эсим ошондой кирсе керек эле. Бардык нерсени уже жаттай баштагам. Анча-мынча нерселерди билем, жаш бала кезиндегилерди. Мектепке кандай бардыңыз? Кандай мектепке окудуңуз? Окуу жай обычный эле, мындай средняя школа деген айылдын ичинде. Условия жок, конечно, аякта. Мен кеткенден кийин условия пайда болду ал жакка. Барып келчүм балдак менен, как обычно, эртең менен чыгат элем. Мен секин баскан үчүн саат 6-да туруп алат элем. Апам тургузуп коет эле. Кийинип секин кете бер депчи. Мен 3-1 тууганмын да. Сиңдим менден 4 жаш эле кичинекей да. Кичинекей кезинде ошо мен эрте туруп кийинип алсам, чечин дейлейт эле. Биз экөөбүз кетебиз деп. Ошой күндөр өттү, чоңойдук, окудук. Где-то мен 4-класска чейин басып окуп жүрдүм. 4-класстан кийин классташтарым көчүп окуган үчүн мен домашний обучение өтүп калдым да. Бирок домашний обучение анча эмес экен. Анткени адамдар менен кызыгып, мен атаңдашат экем окуганычы. Ошол маалда үйдө обучение болсо, мындай атаңдашпадым да. Анча кызыгуу да жок болуп кетти. Эжекелер да келип келбей, мындай просто галочка коюш үчүн эле келип атышты да.
типа мен ушул жума келдим деп. демек жоопкерчиликти сезе албайтышты. Мен мындай кандай десем мындай талпындым окуганычы. Мындай өзүмө керектүү нерсени алдым го дейм. Алар окутпаса да өзүм кызыгыпчы. То, что необходимо, окушту, жазышты, сынашты дегендей. Орус тилин, англис тилин. Сонун. Кичинекей эми бала чак кезде сөзсүз түрдө ар бирибизде андай учур болбой койбойт. Тең курбууларыңдан же болбосо классташтарыңдын тарабынан кандайдыр бир сен тарапка туура эмес айтылган сөздөр, ушундай нерселер да болсо керек. Андай учур көп эле болгон, ооба. Ал маалда кандай десем, биздин айылда мага ошондон 3 эле болчу да. Бирок жылдарыбыз ар башка болчу. Ошон үчүн бир сүйлөшпөйт элек да, мындай неме болбойт элек. Үйдөн чыкпасак каяктан мектепке түз барат элем, түз келет элем. Анткени эч ким менен сүйлөшпөйт элем да. Мага ошо классташтарым ойноп сүйлөшкөнү кызыгат элем. Бирок кандайдыр отталкивание не болот эле да, мындай. Ыңгайсыз болуп, Ыңгайсыз болуп, мындай кандай десем, мен аркама сүйлөшкөндөй болуп элечи, туура эмес карагандай болуп эле. Бирок көп ушундай болгон. Кыздарым бөлүп коюп кээде. Аркаман ал вообще тарбиядан зависит этет да. Ата энеси кандай башка бирөөнүн баласына отношение кылса, кандай баласы да ошондой отношение кылат да. Мен көбүнчө көрдүм, жакшы неме адамдар да бар, жаман адамдар бар, бирок ал тарбиядан. Көп ата эне мыйтпайчы, буга жолу ушундай болуп каласың деп. Типа балдак менен басып каласың, инвалид болуп каласың депчи. Коляскасына отурба, ушундай болуп каласың. Балдагын кармаба, ушундай болуп каласың депчи. Наоборот, көрсүн, кандай экенин билсин деген ордуна алар кылба дешет. Эгерде чувствуйте этип неме алганда, адам түшүнө баштайт да. Мен эч качан урушпайт элем. Мен бир нерсем калсачы, коляскама отуруп көрсө, балдакка отуруп көрсө, давай көрөр. Мен неме шкурам сездейм да. Кандай экен депчи. Айландырып коляскага. Кээде кичинекей балдарды чуркап келишет да, көбү жакшы көрүшөт. Мышыктарды неме кылып, мен мышыктарга жолой берем да, иттерге. Жаш балдар аркаман келе беришет. Алдыма отуруп алып айландырып. Көп неме мектепке барып калса ушундай болот эле. Эже деп келиши. Негизи эле окууну бүткөндөн кийинки кадамдар кандай болду? Эмне кылдыңыз? Окууну бүткөндөн кийин өзү 9-дан чыгып кеткем. Бирок классташтарым менен отуруш катташып жүргөм. Немелерге осенний бал, ушундайларгачы. Бирок окууну бүткөндөн кийин, 9-ду бүткөндөн кийин чыгып кеткен үчүн, анткени эжекелер окутпай аткандан кийин зачем дейсиң да. Ооба, убакыт кетет. Жөн эле кетет деп таштап салгам. 9-дан эле чыгып кетип, аттестатты алып. Андан кийин комузга кызыгып көрдүм, курстарга барып жүрдүм, швеяга кызыгып көрдүм. Комузда жакшы эле болуп кетип атты, бирок эжемдер более важный мындай акча таба турганраак оку деп швеяга киргизип коюшту да. Комуз калып кетет ошентип. Азыркы демек тигез. Тиге алам. Ал жакта окудум, бирок ал жакта деле мындай немеге карайт экен да, эжелер делечи. Кандай адам. Анткени буту баскан кыздар 2 ай эле окуп, бардыгын билип кетип калат атышты да. Мен болсо ал жерде 6 ай окудум. Бирок мага мындай токуганды, саймак сайгандарды үйрөтүп койбоду. Бычыганды эмесчи. Тикенди билем. Машинкаларда пут менен да, мен пут менен тебе албаган үчүн башкага отургузуп койду да. 6 ай окудум. Жөн эле кетти. Анда таштаганга айласыз да. Бычыганды үйрөтпөсө же мындай должный неме кылбасачы, мындай кандай десем, адамдар көбүнчө бизге бир башкача неме адамга мамиле кылышат да. Мындай кандай десем, типа биз асмандан түшкөнбүз же жерден чыккандай эле мамиле кылышат да. Башкаларга адамга окшоп мамиле кылбайчы. Ошо жаман жинин келет да.
Ошол нерсени анча мынча бетине айтып койгон учурлар болобу? Эмнеге мындай кылдыңар? Эмне үчүн мындай мамиле кылып атасыңар деген нерселер. Ой, бетине дайыма айтам, даже урушуп жүрөм. Сен эмнеге андай кыласың деп. Бирок ал тарбиядан болот экен. Адамды өзгөртө албайсың. Туура. Өз сөзүңүздө баса белгилеп калдыңыз. Буга чейин, былтыркыга чейин балдак менен басчуңуз, Андан кийин коляскага отуруп калдыңыз. Биринчи жолу коляскага отуруп калган учур. Ошо биринчи Абал. жолу отуруп калган учур. Мен 15 жаштарымда бир отургам. Себирип кеткен үчүнчү. Эми переходный возрастта любой эле себирип кетет. Анан апам урушуп кайра тургузуп, арыктатып, эрите берет. Туура сезимде. 6да, 5те тургузат эле, 6да көчөгө чыгарып коет эле. 7-8ге чейин басып келет эле, айылда айланып. Ошондой неме болот эле. Ошондо тез арыктап кетет. Мен секин бассам дагы движение болгон үчүн тез арыктап кетет элем да. Демек, ашыкча салмак болгондуктан дагы баягы коляскага отуруп калгансыз. Вес көтөрө албагам. Жакында да эмне отуруп калдым дедиңиз? Путумдун нервин кесип койгон үчүн отуруп калдым да. Ошол кесип койгон дарыгерлер эмне дешти? Өз күнөөлөрүн мойнуна алыштыбы? Жок, мен неме кылбадым. Мызды өтөт. Мен кичинекейимден бери коляскадан отурган жаман көрчүм да. Ата-энем бардыгы отур, кыйналасың, бутуң кесип, бир нерсе болот, жыгылып берипчи. Акыры болду башыма бешене болуп. Көчөгө чыкканда, бир жактарга барганда өзү коляскага эле отуруп алыш керек экен да. Мындай айланып жүрсөң өзүңчө балдак менен басып жүргөн жакшы болчу экен. Ата-энем укпаган үчүн отуруп калбадым. Айрасыздан. Көкпет болчумун. Апам менен ушу коляска үчүн урушат элем. Неге отурам? Мындай баскан адамдарга тең элчүн да мечи. Анан буюрса азыркы тапта дагы Борбор каласы Бишкек шаарындасың. 5 күн спорт залга келсең 2 саат же болбосо 3-4 саат. Андан кийин эмне менен алектенесиң? Андан кийин үйгө барам, үй тамактарын кылам. Барып этот гидрокостюмный купальниктеримди сразу салып жууйм. Эс алам. Где-то 2 саат жатып эс алам, анан үйлөр жыйнап, тамак жасап, үй жумуштарын кылам да. Анан күн ысып калса, буюрса иш таап иштесемби деп ойлоп атам. Биякта жаңы эле келдим да ошого. Эми көнүшүп кеттим. Мен келгенде дагы суук түшө баштады. Октябрда келгем. Октябрдан баштап заниматься эте баштагам да. Демек, азыр ушул коляска менен жарыштарга көбүрөөк катышып келесиң, Деги эле биздин коомдо дал ушул коляскада болобу, же болбосо көрүү мүмкүнчүлүктөрү чектелгендерге кандай көз карашта карашат? Көбүнчө негативный. Мындай кандай десем, биздин Бишкекте более развитый болуп калган үчүн нормальный отношение кылат да. Или мен пешенеме ушундай адамдар чыктабы? Бирок менин ортокторум көп айтышат, мындай жардам бербей коюшат депчи. Коляскачан отурган кыздар. Мындай автобустардын немесин түшүрбөй коюшат деп, автобус менен урушуп кетем, таксист менен урушуп кетем деп. Бирок менин пешенеме андайлар болбоду го дейм. Жалатта эле болбосочу. Жалатта эми көп көчөгө чыкпайт да. А биякта баары эле чыгып жүрөт экен. Элдер көнүп калган экен да. Бишкек более развитый да, Жалаттан карагандачы. Жалаттын көз карашынан караганда. Жалатта көбүнчө ошо таксисттер албай коюшат эле. Коляска батпайт деп. Вроде багажы чоң, бирок клиентим бар деп албай коюшат эле. Автобус эмес, биздики маршрут болчу да. Жалатта көчүн маршруттар жүрөт. Ага батпайсың. Акыры айлан кетип, Яндекс чакырасың. Демек, азыр буюрса өзүңдү издөөнүн үстүндө экенсиң. Өзүңдү дагы спорт тармагынан буюрса дагы жакшылыктар алдыда дейли. Анан ушул программанын аталышы айтып тургандай эле ким элем мен ким болдум деген аталыш. Сизден жооп алайын. Ким элеңиз? Азыр ким болдуңуз? Мен мындан 2 жыл мурун өзүмдүн орун таппай ошо ар бир курска окуп жүргөм да. Английский арнесиге, английский кулинария бардыгына.
урунуп жүрдүм. Анан бул жака келип өзүм таптым десем болот да, спорттук менен машыгып. Мурун мен невидимка болчумун да. Эч ким байкабайт. Желанияң билбейт. Азыр бардыгы бар. Сон буюрса спорт менен дос болуп, спорт Азыр менен кандай десем, өзүмү таптым дегенде спортсмен болом да, буюрса. Ушундай спортсмен деп өзүмү эсептейм. Өзүм ордун таптым деп.